Davatçılar Kuday sүйгөн dostорум, dostорумду даватыңан тоспогун, жүрөгүнөн каалап сага жакшылык, жүр мечитке деген сөзү сопсонун. Даватчылар маша Аллахты айтышат, дайым эле аврат жерлерин жабышат, эркек болуп узун сакал коюшат, аялдары уяттуураак болушат. Данышмандардын сөздөрүнү угушат, даватка деп 4 ай 3 күн чыгышат. Жер кыдырып кереметтерди көрүшөт, көңүлдөрүн бүт ааламга бөлүшөт. Кудай үчүн жер бетине келишет, 40 күн жүрүп Кытайга да жетишет. Пайгамбарларды эскерип, баян кылышат окумуштан, Аллах Тааланы улуктап, акыйкат айтышат турмуштан, жагымдуу кылып сөз менен жаштарды тыйышат кылмыштан. Ойготуп элдин жаштарын үлгүлүү сөздөн кеп айтышат. Тарбия берип аларга ынтымак болгула деп айтышат. Сүннөт кийимди кийсе, жүрүшөт дебеңиз салбаңдап, бой көтөрүп өзүңүз ашып кетпеңиз дардаңдап, айткан менин сөзүмө ачыңыз көздү жалжаңдап, өзүңүз жүрүп калбаңыз, өзгөчөмүн деп арбаңдап. Эгер чыксаңыз даватка, жакындайсыз Аллахка, амал кылып киресиз түбөлүктүү жаннатка. Даватчылар Кудай сүйгөн досторум, досторумду даватынан тоспогун, жүрөгүнөн каалап сага жакшылык, жүр мечитке деген сөзү сопсонун. О туугандар, силер дагы мен дагы даватка бекем болуп даватчы бололу. Анткени бул дүйнөдөгү эң артык, эң фазилет, эң артыкчылык бул даватчылык. Аллах Таала пайгамбарыбызды даватчы кылып жиберген Куранда баяндайт. Даватчы кандай болуш керек? Даватчы деген бүткүл адамзатты сыйлаган, эч убакта кыянатты кылбаган, бекеринен чөптүн башын кыйбаган адам болот. Даватчы деген ар дайым жакшылыкты каалаган, адамдарды кадырлаган, баалаган, динин өтө бекем камаган адам болот. Даватчы деген нафсы менен күрөшүп, шайтан шагын кайрыган, адам менен арамдыкты, ак менен караны айрыган. Бирөөлөрдү кемсинтпей, өзүнүн кемчилигин көрүп, катачылыгына наалыган, Аллах Таала мен пайгамбарды эң сонун таанаган адам болот. Даватчы деген аалымдарды тыңдаган, Кур'ан окуп толкунданып ыйлаган, жакындарыны, бүткүл мусулмандарды сыйлаган адам болот. Даватчы деген адашкандарды дават кылып, туура жолго жолдогон, падешка берип, мусулманды колдогон, катачылыгын оңдогон, дүйнөнү эле эмес, ахиретти дагы бирге ойлогон адам болот. Даватчы деген жаратылышты каалап, карап, ааламдын сырын, Кудай Тааланын кудуретин байкаган, чындык менен акыйкатты бекем кармаган, өмүрүнү ыймандуулукка, жакшылыкка, дин үчүн арнаган адам болот. Ар бирибиз ушундай өзгөчө даватчы бололу. Аллах Таала Кур'ан сүрөлөрүндө дават тууралуу айткан кээ бир аяттарына токтолуп кетейин. Юсуф сүрөсүнүн 108 аятында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мойнундагы чоң милдети, жоопкерчилиги, вазифасы, пайгамбарыбыздын жолу дават болгонун Аллах Таала баяндайт. Пайгамбарыбыз жана пайгамбарга толук ишенбеген үммөтүнүн жолу ушу дават экенин Аллах Таала Юсуф сүрөсүнүн 108 аятында баяндаган. Кур'ан Карим толук анын түшүү чоң себеби дават үчүн түшкөнүнө Аллах Таала Ибрахим сүрөсүнүн 52 аят акыркы аят болот. Бул Кур'ан элдерге жеткирүү үчүн түшүрүлдү. Элдерге эскертме болуу үчүн, адамдар Аллахты жалгыз билүүлөрү үчүн, акыл эстөөлөр, түшүнүк алуулары үчүн Кур'ан түшүрүлдү. Кур'андын түшүрүлгөнүнүн эң чоң себеби элдерге дават болуп айтылып жеткирилүүсү үчүн экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам даватчы деп сыпатталып, даватчы болгонун Аллах Таала Ахзаб сүрөсүнүн 46 аятында айтат. Вадa'иyan ilallah. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таалага элдерди үгүттөөчү, чакыруучу, даватчы болгон. Пайгамбарыбыз даи болгон. Фуссилат сүрөсү 33 аятта өзү жакшы иштерди кылып, жөнөкөй болуп, Аллах Таалага баш ийүүчүлөрдөн болуп, дайым элдерди Аллахка үгүттөп чакырган, дават айткан адамдын сөзүнөн жакшыраак сөз жок экенин Аллах Таала баяндайт. Эң жакшы сөз инфиради даватты көбүрөөк айтып, элдерге көп дават айткан сөздөрүбүз экени Фуссилат сүрөсүндө баяндалат. Бирок
Kur'anda, hadislerde bayandalgандай eң mıқты da'vatçı bolуу үчүn жамандыктан дайым жакшылык менен кайтарышыбыз керек. Бизге душмандай мамиле кылгандарга эң жакын досундай мамиле кылып, алардын көңүлүн таап, алар менен достой болуш керек. Ушундай улуу сыпаттарга өтө салылдуу адам жана мүнөзү өтө сонун болгон чоң үлүшү бар адамдар гана жетет. Мына ошондуктан эң сонун дa'vatчы болууга аракет кылалы, умтулалы. Bir gün da'vatта жүргөнүн бөлөк 1000 күндөн артык деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Кудай үчүн da'vatчыларды сүйөлү. Курбанчылык кылып Аллах жолунда жүрөлү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өзгөчө сүннөтү андайым жылмайып күлөлү.